Men namaz okuganдар qanday жаман ойлор келет, ayniqsa Allah'ны жаман сөз менен айткан сөздөр келет. Oyumu түздөгөн сайын келе берет. Ошону эмне кылсам болот, күнөөлүү болуп калбайымбы? Ошондай ой келгенде аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп сол жакка түкүрүп коюу керек. Түкүрүп 3 жолу түкүрүп коюу керек. Бирок бирөөнүн бетине жаба түкүрбөш керек. Мындай карап туруп түкүрүш керек. Анан тафаккур кылуу керек. Бүгүнкү сабактын максаты мына ушул урматтуу бир тууганым. Бул шайтан менен болгон күрөш тынымсыз болуп турат да. Ошол күрөшкө алдырып койбош керек. Ал ошо шайтандын иши, бул өлгүчө боло бере турган маселе башкасы. Жаман ойлордон кантип кутулсак болот дейт. Жакшы ойлорду ойлой берсең, жаман ой келбей калат. Толтуруп суу куюп койсоң, сүт куяйын десең, сүт куюлбайт, суу толтуруп коюш керек да. Ана сеники пустой болгон болсо жаман ой келет. Ошого жакшы ойлорду алектенсең, жаман ой келбей калат. Мен намаз окуйм 5 маал. Ыйык Рамазан айында орозо кармайм. Элге жардам бергенге аракет кылам колумдан келишинче. Бирок аяккы күндөрү мен аябай жаман ойлор курчай баштады. Ал ойлор мен намаз окуп жана Куран окуп баштаганда келчү болду. Мисалы, мурун хадисче пайгамбарыбыз өмүр баянын укканда жүрөгүм эзилип кетчү, көзүмөн жаш токтоп, азыр андай сезим жок. Жүрөгүм карайып каттаган сыяктуу, ушунун себеби эмнеде дейт. Башкаларды көрүп этибарга алганды үйрөнүш керек. Адам башкаларды көрүп өзүндө бар нерсеге шүгүр айтканды үйрөнүш керек. Адам кыйналгандарга жардам берип, жетимдердин башын сылаганды үйрөнгөндө жүрөгүндө каралып кете турматты бир тууганым. Баарыбыз ошондой абалга келип калабыз. Кээде ошондой болуп туруп, адамдын жүрөгү катып калган учурлар болгон учурда, ошол кыйналып аткандарга барып жардам берип, ошолордун үйлөрүн тазалашып, ошолордун кирлерин жуушуп, мисалы үчүн, ошолорго бир жардам берип атсак, ошондо бизге эмне жүрөгүбүзгө ырайым келип, жанагы биздин жүрөгүбүздө кибирлик кете турган болот. Бой көтөрүп, жүрөк карайып калгандагысы. Андан кийин биз дайыма жакшылардын мажлистерине катышканга аракет кылыш керек. Мынагы таалимдерге, алымдардын сөздөрүнө же алымдардын китептерин окуганга, отура турган мажлистерге барыш керек. Азирет Абу Ханифа айтат, салих адамдардын өмүр баяндары бул Аллахтын бир аскери дейт. Адамдардын жүрөгүн каптып кетет. Ошон үчүн биз пайгамбардын өмүр баянын, андан сырткары ошол сахабалардын өмүр баянын, хаяты сахабадан окуп, ошолор кандай экенин аракет кылсак, иншалла бардыгы жакшы болот. Үчүнчүдөн, дуа кылышыбыз керек. Чындап эле сокур көз жаш чыгат деген сөз бар. Чындап дуа кылып, Кудайым ушундан сакта деп айта турган болсок, бардыгы ордуна келет. Анан кээ бир адамдар айтат, кантип сабырдуу болом дейт да. Сабырдуу болуш үчүн сабырдуулук кылышың керек. Кантип жүрөгүм жумшартам десең, жүрөк жумшартыш үчүн жүрөк жумшартыш керек. Адамдар бар үйрөнөт. Кантип ден соолугум жакшы машыгат аябай. Мына эртең менен Фейсбуктан көрүп калдым, бир кореец бар экен. Анан үйлөнүптүр, орусга кимге. Анан анын боюнда бар экен, мында курсагы бар экен. Экөөбүздүн курсагыбыз бирдей деп намыстанып кетип, бир айда курсагын жок кылып, сүрөткө түшүп атат. Демек аракет кылса болот деген сөз. Ошон үчүн адам жүрөгүн жумшатканга аракет кылса, ага аракет сөзсүз түрдө болот.